Таласта автоунаалар кагышып 2 киши көз жумду. Бул тууралуу облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмү маалымдады. Окуя бүгүн саат 10:40 чамасында катталган. Анда Суу-Самыр Талас-Тарас унаа жолунун 107-чакырымында Volkswagen Passat машинасы менен Honda Odyssey автоунаасы кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 2 киши каза болуп, 5 адам ооруканага түштү. Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев Бишкектен райондорунун аталышын жана эски аянттагы Владимир Лелиндин эстелеген алмаштырууну сунуштады. Анын айтымында эски аянтта Турдакын Усубалиевден эстелеген орнотуу зарыл. Бишкектин эски аянтында 2020-жылы Турдакын Усубалиевден аты ыйгарылган. Ошол жерде Лелиндин эстелеги турат. Анын ордуна Усубалиевдин эстелеген коюш керек. Анын Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон салымын баарыбыз жакшы билебиз. Мындан тышкары Бишкектеги 4 райондун аттарын өзгөртүү боюнча дайыма айтып келем. Өлкөдөгү бардык аталыштарды бир өзгөртүү боюнча мыйзам даярдоого тапшырма берсеңиздер, баарын бир кабыл алып коелу, деди эл өкүлү. Мындай сунушту буга чейин берип, натыйжа болбой келгендигин кошумчалады. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 6 балалуу үй-бүлөгө Бишкектен 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка караганда, өткөн жылдын 23-декабрында Ташиевке 3 жаштан 13 жашка чейинки курактагы 6 баласы бар Нурзат Нуржанова жардам сурап кайрылган. 34 жаштагы аял ботуна операция жасалгандан кийин кыймылы начарлап калганын, 35 жаштагы жолдошунун дагы ден соолугунда көйгөйү болгондуктан оор жумушка жарабай тургандыктарын билдирген. Мындан улам үй-бүлө балдарын кийим-кече, тамак-аш менен жетиштүү камсыздай албай калган. Жолдошунун туруктуу киришеси жок, учурда жеткирүү кызматында иштейт. Өздөрү батирде жашашат. Камчыбек Ташиев муктаж үй-бүлөгө 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырып кагылуу тилегин айтты, деди УКМКдан. Ал эми Нуржанова колдоо көрсөткөндүгү үчүн Ташиевке терең ыраазычылыгын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык шарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаевдин ишине нааразы болду. Анын айтымында, соңку убакта мамлекеттик курулуштун жетекчиси бири-бирине каршы келген иштерди жасоодо. Кээде мыйзамдарды так аткаргандай болот, кээде пирстерде буу мончолорун курууга уруксат берүү боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга коюп жатат. Бир заматта 180 градуска өзгөрүп кетет. Президенттин ысык көлдүн экологиясын коргоо боюнча тез арада чара көрүү жөнүндөгү жарлыгы бар экенин унутуп калды окшойт. Аны эскертип койгум келет. Эмне үчүн ысык көлгө мындай мамиле жасалып жатат? Пирстерге буу каналарды курууга уруксат берүү. Андай болсо экология жөнүндө сөз кылуунун кажети барбы, деди Кожокулова. Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев бир мандаттуу округдардагы шайлоодон баш тартууну сунуштады. Коомдук талкууга чыгарылган мыйзам долбоорунда президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдан бир мандаттуу округдардагы шайлоолорго байланышкан нормалардын баарын алып салууну демилегелеген. Жогорку кеңештин 36 депутаты бир мандаттуу округ боюнча мажоритардык система менен шайланат. Бир мандаттуу округдарда бошогон мандаттарга шайлоо президент тарабынан дайындалып, БШК тарабынан 2 айдын ичинде өткөрүлүшү керек. Бирок мындай кайра шайлоо республикалык казынага олоттуу чыгымдарды алып келүүдө, деп жазылган негиздемеде. Кыргызстанда шайлоо партиялык тизме жана бир мандаттуу округдарда болуп, аралаш система колдонулат. Жогорку кеңеш саясий партиялардын тизмеси жана бир мандаттуу округ боюнча калыптанат.